Assalamu alaikum, урматтуу Талас тургундары, мекендештер, Талас жарнама YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү чыгарылыш ушул Ак-дөбө айылынын үстүнөн сарай сатылып атат. Жанында временкасы менен ушундай мал бакканга, кыштаганга ушундай даяр сарай тамы менен издеп жүргөндөр, анда эмесе видеого көңүл буруп, дарегине көңүл буруп коюңуздар. Мына ушул жол туугандар айылынын үстүнөн түз чыксаңыздар болот. Же болбосо Ортарык менен дагы мечиттин көчөсү менен поляны көздөй чыгып түз келсеңиздер дагы мына ушул сарайга келип урунасыздар. Бул жолу бир 5 километрге жетпеген чакырымда жолдордун баары тегиз экен. Өзүңүздөр көрүп турган ошол жалпак Япониянын Курон унасы оңой эле келди бул жакка чейин. Анда эмесе мына туугандар, мен силерге тартып берип баштайын. Мынакей сарайды караңыздар, П түрүндө салынган. 22-ге 26 болуп, ушундай бул жерде кой багылат экен. Бул жагында сеновал чөп жыйганга дагы орну бар экен. Өзүңүздөр көргөндөй навес болуп салынып, бул жакка да чөп жыйнаса болот экен. Азыр мен силерге бул временканы да тартып берейин. Негизи туугандар, бул сарайга тиешелүү 20 сотик участок тиешелүү экен. Күзүндө ушул бардык поляларга жайып чыгат экенсиздер. Жайыт кенен экен, мал бакканга өтө ыңгайлуу жерде дейт. Полялардын баарын отоп түгөнгөндөн кийин кышында мына ушул өзүңүздөр көрүп турган тоону аралап ушул жакка дагы койлор жайылат дейт. Аябай жакшы дейт, кыштаганга дагы өтө ыңгайлуу. Баасын деле туугандар анчалык деле кымбат айтып аткан жок. Мынакей бул жашай турган тамы временкасы. Бут чечери менен жалпы 3 бөлмөлүү мына туугандар. Бул жакта свет бар. Жана ошондой эле булактан, ошол жерде булак бар дейт, жакын арада. Ошол булактан насос менен суу коюп, бул жакка чейин суулар тартылган экен. Өзүңүздөр көргөндөй жакын араларда кошуналар, сарайлар дагы бар. Туугандар, дагы кененирээк маалымат алам десеңиздер, төмөндөгү номерге чаласыздар. Баасын болгону 1 миллион 100 миң сурап жатат. Өзүңүздөр дагы содалашып көрүп, вариантыңыздарды сунуштап көрсөңүздөр болот. Бул видеого лайк басып коюңуздар, жана ушундай сарай издеп жүргөн туугандарыңыздарга дагы жөнөтүп коюңуздар туугандар.